Мен эми китеп жөнүндө айтып берейин. Китептен баары китеп окуш керек деп айтат. Бирок анын рахатын окуп бүткөндөн кийин гана билинет. Кээ бирибиз китеп окуганда дароо түшүнөбүз. Кээ бир китептерди окуганда кээ бирлерибиз же уйкубуз келет, же ойлорубуз кетет алатоон айланып. Демек китепти кантип окууну да үйрөнүшүбүз керек экен. 100 китеп окуган менен 100 000 китеп окугандай маалымат алуу, же болбосо 100 китеп окуп туруп 1 китеп окубагандай деле болуп калуу мүмкүн. Анткени китеп окуунун искусствосун үйрөнмөй сайын биз анчейин деңгээлибизди өстүрө албайбыз. Дарак канчалык мөмөлөгөн сайын шагы жерге карап ийиле баштайт деген сөз бар. Деңгээлибиз, ал деңгээл кайсыл деңгээл? Билим деңгээл, акыл деңгээл, эске тутуу деңгээл, башкаларды түшүнө билүү деңгээл, жардамчылдык деңгээлибиз, ушул сыяктуу эсепсиз деңгээлдерибизди өстүрүү үчүн бизге китеп жардамга келет. Бирок биз анын жардамын ала алсак гана. Ошондуктан мен сиздерден суранарым, китепти туура окууну, туура тандоону өздөштүрсөк, биз өмүрүбүздү текке кетирбейбиз. Дүйнөдө 10 гана эң мыкты китеп бар деп айтылат. Дүйнө жүзүндө 10 мыкты китеп бар экен. Алар кайсылар десе, ал 10 мыкты китепти билиш үчүн 1000 китепти окуп чыгыш керек деп коет. Анан өзүңдүн мыкты китебиңди тааныйсың да. Кимдир бирөө сүйгөн адамды, ал үчүн өлүмгө даяр болгон адамды кимдир бирөө жек көрөт. Жашоо ушундай философиясы. Демек, сиздин дагы эң мыкты деген китептериңиз ал кимдир бирөө үчүн анчейин эмес. Ат бакканды жакшы көргөн адам космос жөнүндө китеп окубай турсун. Демек, ар бир инсандын өзүнүн репертуары бар. Ошону түзө билсеңер, демек өсүш бар. Кызыкпаган нерсе бул баасыз нерсе. Кымбат болсо дагы ал барксыз нерсе. Өзүңөр кызыккан тармактан баштоо аркылуу китепти мыкты тандай аласыңар. Кимдир бирөөнүн айтканы же көрсөткөн багыты жол болгон менен тандоо акыл эс өзүңөрдүн гана колуңарда дайыма. Эми үчүнчү жагы. Жана айтып өттү, бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы деп. Финляндия деген өлкө Россиянын жанында жайгашкан. Кыргызстанга ушунчалык окшош. Элинин саны боюнча да окшош, жеринин аянты боюнча да окшош. Эми ошол өлкө бүгүн дүйнө жүзүндөгү 200 мамлекеттин ичинде эң алдыңкы орунга чыгып атат. Мына бул сүрөт. Биз кече силердин жаңы ачылган китепканаңарга белек кылдык бул китептен дагы. Буюрса кеңири окуйсуздар. Эми мен ичиндеги айрым нерселер жөнүндө айтып берейин. Бул китепти окуганга чейин башка адамбыз. Окуп бүткөндөн кийин башка адамбыз. Биз 10 жылдан ашуун убакыт болуп калды муну кыргыз тилине которгонго. Биз англис тилинде окуп бүтүп, анан досторубузга айтып берип калдык бир чайда отурган жерде. Анан алар кийин дагы бирөөлөргө айтып бериптир. Ошентип анан чыныгы өзү окуган, айтып бере ала турган адамдар болчу, ар жерге чакыра беришти. Анан ар жерге барганга убактыбыз деле жетпейт экен. Анан коем, ушунча адамдар сураган китеп экен. Кыргыз тилинде эле которуп коелу деп, анан 4 котормочу биригип туруп 1 жыл котордук. Себеби англис тилинен алдык, орус тилинен алдык, түрк тилинен алдык, ушинтип көп тилдерге которулуп, дүйнөлүк бестселлер болуп кеткен 110 жыл мурдагы окуя да бул. Азыркы Финляндиянын Хельсинки деген борбор шаары бар. Муну окуган башкача баш пайда болот бизге. Жанагы башын ачып эле куюп койду дегендей болчу. Бул жерде эмне тематикалар бар экенин азыр айтам. Эми ошентип, анан биз муну которуп кыргызчага чыгарып коелу деп, анан 4000 дананы чыгардык. Андан бери азырына кече жакында 6-7 чыгарылышы биринин артынан бири чыкты. Дароо чыгарганда эле түгөнөт, дароо чыгарганда түгөнөт. Азыр ушу 7 чыгарылышы чыккан учур. Кыргызча дагы бестселлерге айланды. Эми Финляндияны карап көрөлү. Дүйнөдө бактылуулук дейбиз, адамдар бактылуу болгусу келет, бардыгы. Бактылуулук бул кубанычта болуш эмес экен. Кантип бактылуулукту Япония бактылуу өлкө болгусу келбесин? Дүйнө жүзүндөгү. Кантип Америка бактылуу өлкө болгусу келбесин? Баары каалаган бактылуулук бар. Бирок жете албай калып атат финдерчелик. Анткени ал жерде эл аралык деңгээлдеги чыныгы критерийлер бар. Мисал үчүн армияга барыш үчүн боюң мынча болуш керек, же болбосо көзүң сокур болбош керек деген критерийлер бар да. Ошол сыяктуу эле бактылуулуктун дагы критерийлеринен ал өлкөлөр өтпөй калууда. Кантип? Энелердин өлүмүнүн жоктугу деген критерий бар. Карагылачы.
улут өссүн десе, мамлекет өссүн десе, жаш энелерди, жаш мына биздин карындаштарыбыз болгон, кыздарыбыз болгон, балким эжелерибиз, жеңелерибиз болгондордун өлүмдөн сактап калуу рычагдары колго алынган. Энелердин өлүмү жоктугу дейт. Эми карайлы, наристелердин өлүмүнүн жоктугу дейт. Роддомго барсаңар, Кудай сактасын, ар күнү өлүм. Туылып да өлүп атат, туулай электе да өлүп атат, ичинде да өлөт, сыртында да өлүп атат. Биздин өлкөбүздүн абалы бүгүн. Ошол наристелердин өлүмүнүн жоктугу боюнча дагы дүйнө жүзүндөгү алдыңкы орунга чыгып атат. Анткени алар эне болуп турмушка чыга электе эле кыздарынын иммунитетин көтөрүп атат. Ден соолугун чыңдап атат. Алардын маанайын көтөрүп атат. Эгерде келинчегиң боюнда бар кезинде же болгонго чейин анын сенден чочулап жашаган болсо, ал мыкты бала төрөп бербейт. Кыздарыбызды бүгүн асырап калбасак, биздин улутубузду өстүрө албайбыз. Силер Кыргызстанды толук ойдон автомат менен курчап турган миллиард санга жетсеңер дагы, биз кыздарыбызды кичинекей, туулай элек кыздарыбыз менен туулганды айтпай атам. Сактамай сайын улутту сактай албайбыз. Бул кылым бүтөт, кылым менен кошо, ошол кызын сактап алган улут кошо бүтөт. Ошон үчүн силер дагы мына үйлөнөсүңөр. Үйлөнө электе, буга чейин үйлөнүшүңөр аракет кылыңар, азыр балким кечиктиңер. Кыздарыбыз үчүн, туул элек кыздарыбыз үчүн аракеттенишиңиздер керек. Ушул китептеги бир өзгөчө бир сырлардын бири. Кантип эле өзүнчө эле бир кыйын болуп кеткен жок, кичинекей бир чекиттей мамлекет дүйнө жүзүндө алдыга чыгып атат. Green zone деп коет англисче. Жашыл аймак кыргызчасы. Эгерде жашыл аймакта жашаган адам менен түтүн жутуп жашаган адамдын оору сыркоого жакындыгы өтө чоң. Ден соолук, улуттун ден соолугу. Армияга келген жагы мен айтпай эле коеюн, анткени баары силер окуйсуңар. Армиядагы түкүргөндөрдү, биринин тамагы экинчиси ичип койгондорду, же болбосо экинчиси ким физикалык жактан күчтүү болсо кийинкилердин басмырлаганы, ошол физикалык жактан күчтүүгө айлана тегерегиндегилердин коркконунан, же болбосо дагы бир башка себептер менен подход кылгандары, ошолордун бардыгын жойгону. Офицерлердин жоокерлерге өзүнүн туулган баласы менен өзү төрөтүп чоңойткон атасына мамиле жасагандай мамиле жасап калышы. Бул кандай сонун нерсе? Жанагы жоокерликтен кеткенден кийин атасы бул жакта сагынып жүрсө, ал жакка барып өмүрүнүн соңуна чейин офицерин сагынып жашап атат. Ал мезгил бул доор башка, телефондо сүйлөшөсүң. Жүздөгөн километр жерге барып, амандашып, учурашып, кучакташып, ыйлап кучакташып атат офицери менен. Тазалыкты карагыла, тазалыкты, кристалдай тазалык. Шунчалык башкача тазалык. Дилдин тазалыгы, руханияттын. Тилдин тазалыгы, так сүйлөө, туура сүйлөө, таза сүйлөө. Кийимдин тазалыгы. Ушунчалык баягы жогорку чекке жеткире алды. Бул бир эле адам аркылуу башталган да. Элестетип көргүлө, чоң токойдо ошончо көп дарак бар. Кылымдарда кесип түгөтө алгыс дарак бар. Анын бир эле бутагын, бир эле дарактагы бир чырпыгын кесип турсаң, бир нече ширеңке пайда болот. Ошол бир ширеңкени жаксаң, бүтүндөй токой жок болот. Ушул сыяктуу эле силер бир жалгыз өзүңөр, ар бириңер өзүңдү коюп көргүлө. Мен өлкөмдө өнүктүрө алам дегиле да. Ал үчүн бул китепте жолдор бар. Жол карта дегендей. Мисалы үчүн ушул жерден Астанага кантип барам, Ташкентке кантип барам, Америкага кантип барам деген жолуң бар болгон сыяктуу эле, бул китепте да жолу бар. Ичинен өчөшкөн, досуна кас санаган, же болбосо мындан мен звоне алайын, же болбосо моого жетейин, же мына мактасын деген сөз эмес. Кылымдардан кийин биздин өмүрүбүз бүтүп, анан муундарыбыз өсүп, туул элек балдар туулуп келгенден кийинкиси жөнүндө айтып атат. Ошон үчүн бул дүйнөдө алдыңкы болуп атат.